Абылайдын улуу баласы Бегалы деп атабыз. Бегалынын канча баласы бар? Бегалынын Байтен, Малытак, Сарымсак, Андаш деген 4 баласы бар. Сарымсакпы, Сарымусабы? Сарымуса деп айтат. Бизде Сарымсак деп коет. Өз аты Сарымуса. Ошону айтып атам. Сарымуса деп айтат. Сарымсак деп коет турбайсың? Сарымсак. Эди сарымсак десе мен аташып калам. Мен билем Сарымуса деп. Сарымуса деп айтсаң. Айтсаңыз, бу Байтенден ким тарайт? Байтенден Жаңгарач, Байсуан, Жаңгараштан Керимкул, Байсуандан Сансызбай, Сынсызбай. Ооба. Сансызбайдын канча баласы бар? Сансызбайдын. Жана Карабек, Калыбек, Калыгул, Сансызбайдын 10 уулу болгон 6 эркек 4 кыз. 3 эркеги эметип калды. Мен ата балким мен эстеп атам. Балким биз түздөшөлү. Biz жерден түзөшүп коюлат. Балким мен ката айтып атам. Сиз эми өз урпактарысыздар. Мындан Сарымуса, Байтен, Андаш, Бегалдан айтып атам да. Сарымуса, Байтен, Малытак, Андаш. Туурабы? Анда Байтенден Дооран, Шабдан, Токсоба эмеспи? Байтенден туура Шабдан, Дооран, Токсоба деп жүрөт. Токсобадан тукум жок. Токсобадан тукум жок. Эми ошол сиз айткан жана Шабдандан Жаңгарач. Тиги Төлөдөн Асан. Төлө Байсуан ооба. Вот Байсуандан Сансызбай. Андан жанагы мен айтпадымбы? Калыбек, Калыгул деген балдар атат. Ушул туурабы? Тупа-туура. А Доорандан ким тарайт? Доорандан ким деп айтылчу бизде Рай деген бала бар эле, ошо каза болуп калды. Доорандан деп айтылат. Бирок андан азыр эч ким жок бизден. Мен билген ата, биз такташып коелу. Доорандан жана Осмонкул, Чолпонкул эмеспи? Жок, алар Тиленден. Ошо Доорандан Тиленден Осмонкул, Чолпонкул деп жүрөт. Тилен. Мен Тилекпи, Тиленден. Доорандан жок. Тиленден Осмонкул, Чолпонкул деп жүрөт. Туурабы? Осмонкулдан Сыргак, Исхак деп жүрөт. Туурабы? Чолпонкулдан Абдрахман. Дагы Өмүркул, Абдрахман. Өмүркулдан Асанкул. Абдрахмандан Сүйөркулдан Тура. Абдрахмандан Сүйөркул. Сүйөркулдан Гинди Кумар деген казы болуп калды. Мен айтып атам, ушул туурабы? Туура. Ошондо Кумар болуп жүрөт, туурабы? Эми айтсаңыз, бул Сарымусадан ким кетти? Бул жерден Дооранын тукумдары кайда азыр? Талбулактар ушу жана бизде. Канча тукум бар? Көп. Көппү? Сарымусадан эми Сарымусанын Үрбү, Борбу деген 2 уулу болгон. Үрбүзүнөн жана Жоробек Батыркан эмеспи? Азыр айтып келем. Тентек, Камбаркан, Супатай деп коет. Ал Борбудан кетпейби? Борбунун балдары болуп атпайбы? Тентек, Супатай, Камбаркан 3-өө. Эми Тентегинен Турсаалы. Супатайынан Ырсаалы. Камбаркандан Иса Ырсаалы. Кошой, Шыгай, Ногойлор. Булар Ырсаалдын балдары. Анан Супатай дегенден ары Гегет Сапколунда жашайт, Койчалынын Жумагы, анын балдары. Солто. Бул туурабы? Тупа-туура. Жакшы. А эми Үрбүдөн ким тарап атат? Үрбүдөн Жоробай деген. Анан Батыркан деген. Жоробайдан эме жок. Батыркандан болсо Кулча. Бир эле баласы бар. Кулчанын балдары бар. А Кулчадан ким? Аалы, Керим, Өскөн. Ооба. Жок, дагы бирөө бар. Ушулар кайда? Айылда эле. Өскөнү эмеде, Советскийде, берке Гегетиде. Жанагы Өскөн ким деп атпайбы? Бул баласы кимдин балдары? Алар ошол. Батыркандын балдары. Ооба.
кулча деп Батырдан, жүрбөйбү? Жакшы. Эми Малык тактан ким кетип атат? Малык тактан болсо Дөлөт бак деп коет. Эми мындайча айтканда Дөлөт бак анан Дөлөт алы экөө. Мурда бул айтыр Манжыбай, эме Иса да Манжыбай деп койчу. Мында азыр ушундай айтылып калды. Дөлөт бактан ошол Иса, Дөлөт алыдан ким Бокултай. Бокултайдан Шайылда деп коет. Анда дагы такташалы. Бул Малык тактан Иса деп атат. Мен билишимче. Ошо Исадан Манжыбай. Манжыбай. Ошо Исанын өзүн жана Дөлөт бак деп айтышат. Дөлөт бактан анда Шайылда болсо керек эле. Жок, ким? Исанын атасынын аты Дөлөт бактыбы, Дөлөт бак. Дөлөт алы, Дөлөт бак, Дөлөт бак. Вот Дөлөт бактыдан, Дөлөт алыдан кимдер кетип атат? Иса болот ба? Исадан Манжыбай болот. Дөлөт бактан Бокултай, Бокултайдан Шайылда. Шайылда. Ооба. Жакшы. Андаш. Андаштан болсо андан Ыдырыс, Жамаке, Аман, Баткулда. Бу кимдин балдары? Булар ошол Андаштын балдары. Андаштан ошо айтып Ошо Андаш эмес. Ыбырайдын балдары эмес? Жок, ошо Ыбырайдын төртөө. Дагы Сулайман дегени бар. Андашын Ыбырайдын. Демек Ыбырайдан Жамаке, Аман, Ыдырыс, Баткулда. Баткулдадан ким? Сулайман деген бар да. Ал Сулайман Шамашурт деп коет. Шамашурттан Сулайман. Урматтуу замандаштар, биз азыр Санжыра такталат деген ой менен айтып жатабыз. Аталыктарын аталышын көпчүлүк элдер билсеңер ушуну айтып койсоңор болот эле дейт. Мен көп айтам, атын айтсак куту сүйүнөт деп. Ошон үчүн биз бореги жерден ушу урук тууганды жакындаш үчүн айтып атканым ошол да, жанагы Андаштан, Ыбырайынан, Жамаке, Аман, Ыдырыс. Анан менимче ким Баткулда болсо керек эле. Баткулда? Туурабы? Баткулдадан болсо менимче Шарша андан сатып алды деп жүрөт. Менимче мен ошо эме боюнча. Туура. Жамакеден ким кетет? Жамакеден Касым. Касым тиги Амандын баласы экен, тиги Жамакеде бала жок. Касымдан ким кетет? Дүйшөнкулбу? Дүйшөнкул. Андан Мелис калысы. Аманданчы? Амандан Качкын Сатар. Качкын Сатар. Качкындан Марат. Ооба, кетти. Ыдырыстан? Ыдырыстан Можин. Сарыбайымдан, Можин. Зарылбек. Ооба. Батырбек. Мен ушу Можин деселе, бул ат туура эмеспи деп ойлоп жүрбөйүнбү? Можин туура. Можин өзү эле ошондойбу? Можин. Мына биз урматтуу замандаштар, Бегалын айттык. Мына ушул аталыктарын да айттык. Мына азыр териштип көрөк туура болду. Эми кезекти биз берели Бөкөйгө. Бөкөй, бул менче бул ошо экинчи баласы деп айтып жүрөт да. Бегалыдан кийин Бөкөй деп жүргөнү угуп калам да. Эми аны сиз айткандай биз Малматай уулубу, Шуруке уулу айта албайбыз. Бирок ошо Бөкөй деп жүрөт. Ошо Бөкөйгө токтосоңуз. Бөкөйдөн Черикчи. Черикчиден Максут Абылказы деп коет. Сазадан Турунбектен Султаналы. Жамансарт деп коет. Жамансарттан Мырзакмат, Мырзакматтан Касым Момуш. Усуалы дегени бар, андан тукум жок. Касымбы, Азимби? Касым. Касым менен Момуш бир тууган. Бир тууган болду. Анда Касым Можум деп. Бул Төрөгелди деген ким? Черикчинин атасы. Ошону айтып атам. Сиз Черикчи деп койгонсузбу? Төрөгелди, Жамансарт, Саза, Жаналы. Жаналы дейт. Жаналы, туура. Андан Усубалы. Туурабы? Тукум жок алардан. Туурабы сага? Туура. Төрөгелдиден анан Черикчи. Төрөгелден Черикчи, андан тиги Максут Абылказылар. Туура. Жана Койчубек, Тойчубектер ошондон кетеби? Максуттун баласы да. Максуттун балдары кетет да. Койчубек, Тоту. Бул дагы урпактар кайда турат? Талуулактар ушу менин айылымда. Канча түтүн? Бир топ бала чакалы болушту баары таң. İşleşet. Bököy bizin айылдын өзүндө. Bököyдөн ошол Айылдын атын айтыңызчы. Айылдын атын. Талдыбулак айылы. Ооба. Талдыбулак айылы ошо. Жакшы. Ошо Bököyдөн ошол тиги Жамансарттын балдары, Төрөгелдин балдары. Анан Советскийде турушат. Bököyдүн балдары.
Малматай. Малматай бул аркы Карой деген айылыбызда. Карой деген айылыбызда. 5 баласы болуш керек Малматай. 5 баласы бар. 5 баласы эми жанагы Сарман, Доран, Мусабек ушул балдар эмеспи? туура. Мусабек Сары Чоңурдун атасы. Ооба. Байтик эмеспи? Байтик дагы көө. Мусабек Анда Калбай Турбаева. Калбай Турбаева анда. Жанагы Калбай. Эми Туура. дагы биз жиликтейли. Калбайдан ким тарап атат? Калбайдан ошо болуп атпайбы? Чоңмурундан Азанбек. Ооба, Чоңмурун. Азанбектин балдары, Молдакадыр. Малматайдын 5 баласы. Кетти. Урматтуу замандаштар. Эми биз санжына деген бул өтө оор айтыш. Мына атабызды биз кыйнап айтып атабыз, анткени эл өзү суранып атат. Ушу бир айтып койсоңор, түздөп койсоңор. Эми биз мен отуруп алып эле 63-кө чыккан мен түзөй албайм да. Мен ошол бир илгери жазгандарды эстеп, мен азыр сиз менен таанышман айтышып атабыз. Мына өзүңүз ошо урпагысыз. Жакшы. Эми айтсаңыз, бул Кенжетайдан жок дедик. Туурабы? Шурукеден. Шурукенин 2 уулу болгон, Уаң, Жайсаң деген. Уаңынан Рыскулбек, Алышер, Кожобек, Тойбай деген. Анан Көкбай деген уулдар болгон. Бул жерде мындай болуп атат. Ошо Тойбайдан Көкбай райлар чыгып атат менимче. Тойбайдан рай. Ошо Тойбайдан Көкбайдан алмалы. Жок. Сиз айтпадыңызбы? Тойбайдан Көкбай рай балдары болуп атат. Туурабы? Ушул туура болуп атабы? Көкбай рай туура. Айтып атпайм ошол Рыскулбек, Алышер, Тойбай, Кожобек деп. Мен мисалы өзүм Уаңынан ошол Рыскулбектен Аманбайдан мен. Алышерден болсо Раис Алмейс деп коет. Раисынан Ыймаш, Анарбек, Алмейизден болсо Закир, Алас, Жекшен. Жакшы. Кожобектен Касмалдан Казак, Казактын балдары. Жана биз айтпадык го Кенжетайдан тукум жок деп. Туурабы? Эми Тилешке келели. Бул жанагы эң күчүү баласы Тилеш. Бул жанагы Бегалы, Бөкөй, Малматай, кимдердин баары үйлөнүп калган убакта бул келиндер менен кошо төрөп атпай Бегалынын аялы. 9-бала төрөлбөй атып, кийин төрөлүп жанагы келиндерден уялып жүккө ороп коюп чоңойтпадыбы? Ушу Тилештен ким? Тилештен Эсенкул, Датка, Карач. Ооба, 3 бала айтылат. Ооба. Эсенкулунан болсо Сырдыбай, Бердибай, анан дагы бир прогрессте Исмайыл деген Исмайылдан балдары бар дагы. Исмайыл да барбы? Ооба, Исмайыл ал Бердибайдын балдары. Ошондой айтсаңыз, ооба. Сырдыбайдын балдары айылыбызда турабыз, Шаршен. Ооба. Бердибайдын балдары көбүнчө бул эмеде Аралда турушат. Чүй. Мичүрүндүн. Ооба. Аралда. Анан Токмокто турушат. Датканыкычы? Даткадан болсо Жамгырчыдан Беккулудан анын балдары ушу Талдыбулак айылында турабыз. Беккулу Осмон бир тууганбы? Ооба, бир тууган. Жамгырчынын балдары. Жакшы. Караштанчы? Караштан болсо Ыйбак, Турдубай, Жайнак. Булар кайда турат? Талдыбулакта. Жайнактан Закир Акый деген. Ыйбактан Илимпоз Сабыркул деген. Турдубайдан болсо Көкүмбай. Жакшы. Абылайды негизиле айтып өттүк. Кимисин айтпай калдык? Адылды айтпай калдык, Накан айтпай калдык. Адылдан ким жетет? Адылдан эми жана Эсиркеп, Эсебайлар ушул балдарбы? Туура ошо. Булан, Эсебек, Эсиркеп, Кангелди деп коет. Төртөө. Кангелди баласыбы? Кангелди төртөө ошонун баласы. Кангелдиден Солтонбайдан Салык, Абдырахман деп коет. Чолпонбай деп коет. Чолпонбайдан Егистин балдары Шаршеке тиги Мамбет жана Токонун аталары. Турсунбай деп коет. Турсунбайдан
Ысман деген ал прогрессатörчү, ал казы болду. Анын баласы казы болгон небереси бар деп угам. Бул Кангелдиден. Кангелдиден. Буланынан 5 бала бар. Буланынан бул Алымкул, Абдырахман, Эшен, Карагул дегендер. Ооба. Мен ошо Буландан эле бир көбүрөөк балдары көбүрөөк экен, Буландын балдары-чы. Анан Эсебек Эсиркеби бар. Ооба. Эсебейби, Эсебайбы? Эсебек Эсиркеп. Ооба, Эсебей Эсиркеп. Ооба. Эсебегинен ошол жанагы кимдер? Мүсүралдан, Тагайдан. Ооба, бирден эле бала чөтө. Айтылат. Жакшы. Накадан? Накадан эми жана той чыккан бердикандар ушунун балдарыбы? Ооба. Бул эми мындан Ботокандан Молдокул, ошо Молдокулдун балдары, Жумактын агалары, жана айтып өткөн Жумак, Обоз, Ооба. Кадыр, Жипа. Баке. Ал Накадан. Ошо Наканы айтып атпайбы ошо? Мен тиги карашты айтып атам. Жок. Мен муну айтып атам. Накадан эме кимдер? Накадан ошо Баке, Алмейин, Ажы деп коет. Булар Накадан. Накадан. Ошо кимизинен болсо, Бакеден болсо Урманбеттин балдары жана. Ажыдан болсо Омордон Токтобек. Ал эми алды кетти. Жакшы. Булар канча түтүн болуп калды? Так, менин ар жагымда эле турушат. Бар бир топ эле. Көп. Ата сиз эми сурап коеюн. Мына биз Абылайдын тукумун негизинен баягы 9 эмес 8-ин айтып өттүк дейли. Эми жакшы чогултпай кебише баягы түшүнүш болуп калат. Бирок ошол эле айылда турган жанагы Малматай, Бөкөй, Шуруке, тиги Адыл Наканын тукумдары укса аталыктар туура болсо, бул биз аталыктын арбагын козгоп айтып атпайбызбы? Атын айтса куту сүйүнөт деп бир сүйүнүчтүү нерсе болуп турат. Мына биз мурунку 30 жылдагы жазылган менен атамдагы азыр келип тактап отурабыз. Бул абдан жакшы. Аталыгын айтып койдук. Эми балдар даже билинбеген, санжыра кызыкпаган бала да азыр бир кызыгат. Мына билип алганы жакшы да. Мына биз айтып кеттик Абылайдын 8 баласын. 9 эле деп коелучу. Ушулардын карым-катнашы кандай? Эми баягы кыргыздагы макалдагыдай бир жеңден кол, бир эмеден баш чыгат. Ошондой жакшы. Ынтымактуу. Мен ойлойм, ынтымактуу эле болгон жаш. Абылай өзү кандай киши эле, өзү мындай бир токтоо киши болгон экен, кадыр барктуу киши болгон элге. Эми ушунун палбан киши да болгон. Солтоной Майрамбек. Солтонойдун канча баласы болгон? Бул деген Солтоной Абылайдан мурун үйлөнгөн киши. Ооба. Солтонойдун эмбесе эметкен 6 баласы болуптур. Кулатай, Тайлак, Кулсары, Жансары, Кудаймеңде Жанбай дейт. 2 Жанбай. Анан Жансары. Кулатай, Кулсары, Кудайменде Жанбай. Жок, Кудайменде Кулатай, Тайлак, Кулсары, Жансары, Кудаймеңде Жанбай. 6 баласы. 6 баласы. Жакшы. 4-төн башка. Ооба. Эми ушул 4-тө Кудаймеңде Жанбай аркы Султан айылында турат. Ал берки 4 баласы Кулатай, Тайлак, Кулсары, Жансары Алчалыда турат. Алчалыдабы? Алчалыда. Кулатай. Кулатайдын канча баласы бар? 4 баласы барбы? Кулатай жанагы Оңолбай, Сарыбай, Коробай, Бошкой деген 4 баласы бар менчи. Өзүңөрдүн чоң атаңар. Мен просто эстеп атамды. Барбы ушулар? Бар, Сарыбай, Бошкой, Оңолбой, Коробай. Калп айтпасам, асыкал. Бу Коробайдын дүшөсүнүн белегинин баласыбы? Туура. Ошону мына мындай карап койсоңор, мына. Кимден Жансарыдан ким чыгып атат? Жансарыдан менче жана Исамолдо курмушу кулукелер чыгып атабы? Буларда канча болуп, түтүн канча болуп калды? Жанагы Исамолдо дегенден башчы жок көзө берки бар бир кулуке менен курмуштан эле башка жок. Анан берки Жанбай жок. Кулукеден бар Ниязалы, анан Баламуза, Шайын, Ыдырысыгендер. Курумушузунан Көчөрбай деп коет, Көчөрбайдан Жолдош Кубат деген. Бир эле баласы болуш керек эле мен. Жок, Жолдош Кубат деген. Жок, Көчөрбай. Курумушудан Көчөрбай эле. Ооба, жакшы. Жаанбайдан эми ал тиги Солтонойдун тиги Кудай менен Жаанбай биринчилен ошону айтып атпайбы, биз баягы эстеген айтып атам. Солтоной. Үркүнбай, Мамыркан, Мамыт, Мамбет, Шапак деп коет. Шапак, туура.
Үркүнбай менен Шабактан Тұқым жау екен, калган үчөөнөн бар. Майрамбек, Мамбеттен ким чыгат? Мамбеттен Абыке, Абыкеден Ибраим Султан dedi. Абыкенин бир тууганы Дөөлөтпү? Дөөлөттөн Сыдагалы Азиз Көпбай dedi. Абыкеден ким чыгат? Ибраим. Ибраим. Ибраимдин баласы ким? Султан Ибраимов. Султан Ибраимден ким болгон? Чыган баягы Султан Ибраимов белгилүү киши, Кыргызстанда баягы атагы чыккан белгилүү киши. Көрсө бул деген Жаанбайдын урпактары турбайбы? Мына атаңардын кандай барктуу кишилер болгон. Биз ошон үчүн дагы аталыкты айтып коелу деп атканыбыз ошо. Мына эл билип калсын. Айтып коелу дегенибиз ошол. Белгилүү Султан Ибраимов бул Абыкенин тукуму экен да, Жаанбайдын тукуму экен. Асага saysanız İsmail, Çıngış, Abadan, Devike de otaz. Bu birinci ayarından bu. Oşol Çıngış'tan. Nemin Çıngış'tan Kudayar, yana ayet ötmedim. Kudayar, Balkıbek, Sadavay, Alınbek, anan Atakan. Alınbek, Atakan. Anan da buraya kaldı. Oşo menimçe Sadavay, Akılbek, Atakan кетет. Алтоо кетет да. Эми Кудайардан. Кудайардан эми мен айтып атпайм ачыгына. Кудайардан болсо бул ким? Сооронбай. Сооронбайдан дүр болот. Туура. Бул Сооронбай эле эмес. Бул жерде менимче билгери айтканы Эштай, Сүйүнбай, Дыйканбай. Сооронбайдын өзүн айтам. Туура. Дыйканбай деп баягы 4 баласы айтылат да. Ошол Сооронбай ким болгон? Сооронбай эми бул Кыргыздын аркы падышачылык заманында Кыргыздын атактуу элдин кишилери болгон, болуш болгон. Ошол жылдары эми ал болуштун алардын кандай эмелери бар эле, мындай бийликте канча эмеси бар экенин аны билбейм, бирок болуш болгон. Туура. Бул Шабдандын заманында болгон киши. Сооронбай бул Сооронбай Шабдан менен кеңешип иш кылган киши экен да. Ушул Сооронбайдын баласы Дүр жөнүндө айтылат. Дүрдүн өз аты ким? Абдывахап. Абдывахап. Жакшы. Азан чакырып коюлган. Айтсаңыз, Дүрдүн жасаган иштери. Дүр эми бул энеси каза болгондон жанагы өзүнүн жанагы Бакы деген агазынын колунда чоңойгон экен да. Чоңой бери жеткенде мына кегетелик Мамбет аалы менен бул Верныйдан азыркы Алматага Верныйдан ошол жака барып орусча окушуп, гимназияны бүтүрүшүп, анан бүтүрүп келгенден кийин тилмеш болгон да булар. Мындай эми образованный кишилер болгон, катчы болгон, переводчик сыяктуу да. Эми Дүрдүн өзгөчөлүгү бул өзү акылдуу киши болгондон кийин ошол Сайыл айылына ошол заманда ошо тетиги чоң кемдин суузу, Шамшынын суузу менен карагайларды кыйып, тоодон агызып келип ошо Сайылга мектеп курдурган киши болгон бул. Ана Дүрдүн кандай кыйындыгы. Ушундай атактуу кишилерден болгон Дүр өзү. Туура айттыңыз. Дүр өзү элдик киши болгон турбайбы? Бул Калыгулдун, менимче бул Каражак Калыгул айтса керек эле. Бул жерде Сооронбайдын дүрү бар, дүрдө ажыдардын сүрү бар деп айтканы бар да. Анткени Дүр өзү ушундай орусча да жакшы билген киши, элди алып барган киши экен да. Мына ушунун балдары Мухаммед Султан, Асанкул деген балдар болгон экен, мен билгенчиме караганда. Бирок булар баягы согушта каза болуп калдыр. Дүрдү калп айтпасам 52 жашындагы бул жана Масым Кожо деген бар эмес, билесиз го? Бул баягы орустар келип 18-жылы. Тиги айтып атпайбы? 16-жылы сен орустарга каршы үгүттөгөнсүң деп Токмокко келип, ошондой жана Турунбекти, Масым Кожону, кожолор да, Масым Кожону, анан жанагы Дүрдү атып салган да. Ошондой элдин ыйлаганы бар экен. Бул айтылып калган да, Санжырада. Ой, Масым Кожо, сен бизди Кудайга ишен, Аллага ишен дейсиң. Бейишке чыгасың дейсиң. Бизди өлтүрүп атпайбы? Казактар атып атпайбы? Казактар. Анан ошондо Масым Кожонун айтканы бар экен. Бейишке чыкканың ошол. Сенин душманың өлтүрүп атат. Сенин душманың атып атат.
бейишке чыкканын ошол деп айткан Масым Кожо да. Анан жанагы Масым Кожо баягы дөрлөрдү атып салгандан кийин Масым Кожо чөгөлөп эле тура берди. Бул элдик Сандырда калып калган да. Анан казак келип турган башын кыя чапканда анан ямага кулатып салган дейт. Ангач Масым Кожо да кыйын киши болгон. Ал баягы кожолордун эмесин таратып келип бияктап үйлөнүп, кыргызга үйлөнүп эле калып калган, биздин деле талаптык эметкен киши болчу. Дүр өзү негизи абдан кыйын киши болгон. Ошо Дүрдүн жанагы 62 жашында, 50 жашында каза болду. Ошондо каза болду да. Эми биз жанагы жан киши деп этикпи? Ушуну бир айтып койсоңуз, Эсенбай тууралуу. Анткени бул Атакет тукумунда да аты калган киши да. Бул эми ошол жанагы ким өлгөндө мындай тоотпогондой кылып өкүрбөй келип эмететмесби? Ооба. Анан ошондо тигинин кылганын карачы деп тиги апабыз айтып айдатып жиберет эмеспи? Бул менимче жана Шабдандын баласы каза болгондо бул Эсенбай өкүрбөй коет дейт. Анан жана аял айтып атпайбы? Карасаң муну кылган. Ушу келип өкүрбөйт десе, ошондон ары кетип бул адегенде качып отуруп аягында бул түштүккө качат. Түштүккө качып жүрүп, ошол жактан старшин болот. Анан келип жана 5 команданы талашып болуш да болгон экен Эсенбай. Эсенбай болуш болуп, анан жана сөз калган экен да, бузулган элде бучуктун баласы болуш болду деп. Ушундай калганда, анан бул баягы тил кат жазып атып, арыз жазып атып жоготподубу? Жанагы Эсенбай бул орус баланы багып алган экен. Мусулманчылыкка отургузуптур. Анан бул бала эмнегедир сууга агып кеткен да, өлөт. Анан орустарга кат жазып атпайбы? Бул бузуку орус баласын мусулманчылык кылып сууга агызып жиберди. Анан өзүн баягы көрсөт качырын агыздың эле деген, анан Эсенбай өзү кулап ошондой өлөт да. Ошо жана Эсенбай деп суроо бергенге ошону айтып коелу. Эсенбай жан кишинин бурпактары, түз баласы эмес. Жан кишинин тиги Тайкожо, Чыңкожо деген эле 2 баласы бар. Ата тагыраак болсун. Кулатайдын балдарын айтып өттүңөр. Кулатайдан ким дедик? Кулатайдан Бошкой, Оңолбай, Коробай, Сарыбай. Сарыбай. Мына ошол менимче 4 баласы бар Кулатайдын. Да бир баласы бар, бирок эми ал мындайраак, бирок чогуу жашат ушулардын эмесинде. Кулатайдын ражасында чогуу жашашат аларда. Айжыбек деген тукум. Кулсарычы? Кулсарыдан Түлөөлү, Оторбай, Баалы, Бошкой деген. Мен билем Түлөөлү, Оторбай, Ташыбай эмеспи? Ташыбай деген ал Баалынын Ташыбай деген баласы. Ташыбайдан Бектер. Ошондой. Мынанда туура болду ата? Баалы Байток, 4-өө бир тууга. Баалы Байток тууга. Мына жана суроо деп атпайсыңарбы, ошого жооп да. Кулсарыдан. Ушу Кудаймендеге бир аз толуп кетеличи. Кудайменде дейбиз. Кудайменденин момуз ачык керек. Биринчи, экинчи аял деп баягы балдары бар көп. Кудайменде Солтонай атабыздын экинчи аялы Алтоон айтып өтпөдүбү? Кулатай тайлак Жансары, Кулсары, Кудайменде Жаанбай деп. Эми Кудаймендеден айта кетсек, Кудайменденин 2 аялы болгон экен. Биринчи аялынан Дуулаттан Майлыбай, Жидебай деген 2 бала болгон. Жидебайынан жок, Майлыбайынан Миңбай, Миңбайдан Кыдыдан Дүйшө, Майлыбайдан Жүзүмалы, Уралы деп коет. Уралыдан Термечик, Жүзүмалыдан Сатар. Бул биринчи аялынан. Дуулаттын экинчи аялынан Черикчи, Суранчы, Мадемил. Бул Черикчи, Суранчы, Мадемил. Булар Дуулаттын экинчи аялынан. Экинчи аялы, туура. Мына жана мен таппай атканым. Черикчи, Суранчы, Мадамбекпи, Мадемилби? Мадемил. Ооба. Кимден болсо эми Суранчыдан Кожакмат деп коет, Кожакматтан Качкын деп коет. Азыр атын өзгөртүп эмне коюп алган, бирдеме Абдырахман, бирдеме коюп алган эди мусулманчылыкка. Качкын деп коет, анын балдары бар 5. Жакшы. Мадемилден болсо Сабыралы Жанузак деп коет. Сабыралыдан Нурдин, Чотой, Фронтбек. Кийинки балдар. Кийинки. Тиги Жанузактан болсо Шарпбек деген баласы. Эми Дуулаттан. Эми Шаменге келиңиз. Эми Кудайменен 5 баласы болуп атпайбы? Кудайменде Шамен, Чотке, Шамурат, Субан деп. Эми Шаменден Түлөберди, Ызабек,
Сопбек Канаша Чоңбай. Канаша, Чоңбай. Анан Булар жанагы урпактар. Шамендин жанагы айтып аткан Норузбай, Ташбуркан дегендер жанагындай балдары. Аны айтып коелу. Ташбуркан, Норузбай балдары. Булар кайда турушат? Биринчиден деле Султан Айылында. Кайсы айыл? Султан Айылында. Ибраим туулган айыл. Султан айылында. Султан айылында турат. Ушулар өзлөрүнүн санжырасын билеби жакшы? Жалпы жолунан биз аталыкты айтып атабыз. Ушулар билишеби? Мен алардын билерин билбейм. Мен мактанбайм, менчилик билгени жок пока. Мени менен тең Калыгул, Казыгул менен Калыгул. 42-жыл менен. Ошону чалабыла билет деп угам, бирок ал экөөбүз мындай бете сүйлөшпөйбүз. Ал өзү мындай мен эл менен көп жүрөндө, ал чыкпайт мындай түнт. Анын үстүнө ошол ал айылда карыялардан ошол да калды го. Ошол да калды. Мен айтканым бул жаштар билеби? Өз ата теген кызыгып сурашабы дегеним да. Билбейм алардын өзлөрүнүн ичинде балдар Сен жашсың да. Көп айтам, урматтуу замандаштар, бул бекер муну айтып аткан жерибиз жок. Жаштар билип алсын. Бана бүгүнкү сөз эртеңкинин көпүрөсү. Ой болот, сөз болот, анан иш болот. Мына ешен ушуну угуп алып, анан эртең менен биздин атабызды айтты деп жазып, санжыра билбеген адам кызыгат. Монту атасы деген тириштирип койсо, бул абдан жакшы. Биз өзүбүздүн кайдан төрөлүп, кайсы аталыктарыбыз кыйын чыкканын билип алганыбыз ашык болбойт, урматтуу замандаштар. Жакшы. Биз жана бир жерден эметип калдык. Тайлак. Кулатай Тайлак. Тайлак деп атпайбызбы? Ооба. Тайлактан Жарылзыды Бабакан деп коет. Бабакандан Айдыралы, Урбай, Турдубай деп коет. Айдыралысынан Исенбай, Мусобай, Шаршебай, Аукай деп коет. Бул Айдыралысынан. Эми Нурбайынан болсо туура Нурбай бар. Нурбайдан Акын, Акындан Саки, Нурбайдан Акын, Жамангул, Жамангул дегенден Ким деген бала, Мелис, Турдубайынан Сейдекмат, Сейдекматтан Исмаил. Булар кетти, жакшы айттыңыз. Абдан туура, жакшы. Балдар, жаштар билип алсын. Жана мен ойлогом, Бабакан эле бир баласы барбы, же дагы баласы болгон мунун? Жок, бул Тайлактан бири эле Бабакан болгон. Бабакан эле болгон. Анан Бабакандын балдары. Нурбай, Турдубайлар кетет, билем. Нурбай, Турдубай. Бабакан десе мен бир эле бала эмес го деп ойлогом да. Жалгыз эле бир эле бала турбай анда. Ошондон жана үчөө Айдырал, Урбай, Турдубайлар. Мына урматтуу замандаштар, ушул мен да салыштырып атам, өзүм билгенди, бул аксакалды айтып атат. Сиз билесиз, баягы Эсенкул Төрөкан уулу деген болгон өзү Сарбагыш атакет тукуму ошол киши жазганда, мен ошондо баягы китеп жок, ручка менен барып жазган месимде да. Ошондочу китеп жок, айтты 3 күнгө эле, 4 күнгө эле билем балам деп баягы сүйлөшкөн. Жазып алып жүрдүм. Ошондо айтканы бар да, Эсенкул Төрөкан уулу. Карып калганда барып калдым. Аягында бир жума мурун барып турман, анан казалып калды. Ошондо ыйлап туруп айтты, балам, көп нерсе жазылбай калды. Күчүм жетпей калды деди да. Анан мен ошо ойлоп атпайм, ошол жанагы Бабаканды эле бирөөнү жазып койгонбу деп ойлоп атпайм. Көчө бир эле бала турбайбы? Жанагы бизде туура жана караштан Ботакан деп атпайбызбы? Туура Ботакан деп атабыз, Ошо бир эле андан келип, анан жеге андан түлкү. Түлкүдөн келип анан жагы Отунчу Молдокул деп элечи. Мен ошону ойлогом, ушул жана аксакал айтканда баягы бирден эле жазып калган болсо, бирден эле баласы турбайбы? Урматтуу замандаштар, биз ушул көпчүлүктүн өтүнүчү боюнча Атаке би жана урпактары дегенге тагыраак маалымат бергенге аракет кылдык. Бул негизинен мына аксакалдар айтып отурат. Бул Алчал айылында, Султан айылында, Кошой айылында, Карабайбы? Карой айылында негизи бул Атакенин урпактары жана биз айткан урпактары жашашат экен. Негизинен эле мына сиз айтып ынтымак бар. Бул абдан жакшы. Дагы бир жолу мына ушуну көргөндөн кийин дагы мен ойлоном, дагы бир тактап өзүңөрчө баягы Атаке тукумун түздөп койсоңор, бул да болсо урук тууганды жакындатат деп ойлойм. Тууганчылыкты жакшы күчөтөт деген ойдомун да. Анткени ата текти бар эле биле билбейт, бирок ушундан баштап кызыгып билип калат. Мен бир нерсени айтып коеюн. Мына Эшеналы аксакал келип отурат. Кудай күч кубат берсин сизге, аксакал. Ачыгын айтайын. Мындай көп киши билбейт. Өзүнүн ата тегин деле жакшы билбейт. Мына сиз ушул баягы биз айтабыз атадан баштап тегине чейин деп. Сиз ушул тегине чейин айтып койдуңуз жети атаны дегендей сүйлөштүрүп. Бул абдан жакшы. Мына силерде бир кут бар экен да.
Майрамбек. Атаңарды сыйлап алгыла. Албетте. Бөлеки мына биз улуу аталардын арбагын көтөрүп койдук. Өзүңөр үчүн баягы Куран окуп койсоңор, кийин бул соо тиет деген ойломун. Рахмат силерге. Ылайым эле ушул иликтеп, жиликтеп жүргөн ишиңер улана берсин, ата. Сизден Мабареки Майрамбек окшогон Төлөн окшогон жигиттер таалим ала берсин. Ылайым эле санжырасын билип, баягы санжыралы кылып балдар айтып жүрсө, бул мекенди сүйүүгө, жаштарды баягы алдыга үйрөтүүгө чоң көмөк болот деп ойлоймун. Рахмат, иштериңерге ийгилик болсун. Ден соолукта болуңуздар. Урматтуу замандаштар, ушу менен санжыра программасын аяктайбыз. Саламатта болуңуздар.